Assalamu alaikum. Оразал сени көп YouTube'дан көрүп жүрөм. Кожомкул атабыз жөнүндө көп изилдеп жүрөсүң, сурап жүрөсүң. Биз атабыз жөнүндө биз да кызыкчы элек. 83-жылы ушу Жумгалдан ушу Сукамырга барып калып, ушу Муктар агайдын үйүндө конок болдум эле, жазуучулар келип. Ошондо келип отуруп, түнү менен ошолор менен отуруп, сүйлөшүп, ошолордун жазган, ошолордун айткандары боюнун узундугу 2 метр 36 деп ошол убакта. Салмагын ушу 200 жакын деп айтылган бар да ушундай. Ушундай уккам. Андан кийин ушу көп кызыкчы болдум ушу атабыз жөнүндө. Андан кийин көп жылдар өтүп кетти. Ушу Кожомкул атабызды көргөн бир жерде отуруп калсам, бир жылкычы ушу Акбашат, Беловский Акбашат деген айылдан экен. Ошол киши айтып калды Кожомкул атабыз жөнүндө. Аябай кунткой уктум ошону. Ал ошол убакта ошол жакта алыш чап, чечендердин немелери келген. Чоң балбандар болот экен. Алардын диаспорасын чоң ушунча балбан экен. Кожомкулду гана айтчы экен постоянно. Так айтчы экен. Ушу Кожомкул балбаныңар менен бир жолуктурсаңар болобу деп. Бир күнү эл чогулуп, Кожомкул атабыз ушу шаардан келип, ушу бирдеме алып кетчү экен. Айлык алып кетчү, ушундай эмеси бар экен. Ошону баланчы жерден күтүптүр. Ушундай эл күтүп атат, учурашабыз деп айт саламды деп. Ошондо көрүп жолугуп, ошондо 13 жаштагы бала элем дейт ошо киши. Кийин атабызга жолугуп айттым да, ушундай эл күтүп атат, ушу Акбашатта барып ушинтип бир учурашат элек деп. Ушуну кайрылып кетпейсиз деп. Болуптур деп шаарда келатканда кайрылайын күттүм дейт. Келип бардык дейт. Ошол убакта себеби ушу эметсе ушу чечендер аябай диаспоранын чоң балбан киши экен. Ушу Кожомкулду көрсөм күч сынашсам дечкен. Келип ошо түн ичинде учурашты дейт. Элдин баары эл көп, маназ айтып, эме кылышып, мал союп баары тең. Элдин баары учурашты дейт. Чечендер келди дейт, кыргыздар ошо жерде дейт. Түн оруктолуп калганда ошо балбаны келди дейт, диаспорасын чоңу. Келип ошондо учурашып келип, Кожомкул атабызды келип колунан кармап аябай кысты дейт да. Эми бир көрөйүн деди окшойт күчүн ал дагы. Бир кезде Кожомкул атабызды катуураак кысып койду окшойт, тизелеп отуруп берди дейт. Эл тарап антип менен эртесинде элден сөз чыгып, алышка чыгып эткенде сурап, кандай экен Кожомкул десе айтты дейт, кыргыздай балбан жок экен, ошого мен ишендим деп айтты дейт. Ошо киши ушинтип айтып берген да. Чечен киши. Ошол алда балбан акылдуу киши экен. Ошону айтам да, ошо көп менде ушу кызыгып, ушу Кожомкул атабыз жөнүндө. Өзүм да ошо Кожомкул атабыздын ошол жактан кыздарынан үйлөнүп, кийин ошо көп нерселерди угуп калдым ушу жөнүндө. Кийин картайганда деле ушу бир Таекем айтчу, бухгалтер болуп иштечү элем ушу Сусамырда деп. Ошо дүкөнчүсү да балбан экен, ушу 2 метрден жогору. Кийин магазинге келек экен, ушу 50-жылдары болот го дейм, ушу ооруп жүргөн убагы дейт ошондо. Кожомкул атабыз отургандан ордунан түк кыймылдачу эмес экен да, бир жакка апталла. Аябай күттүрүп ошо эметкенден 2 жолу оодарылды дейт, бир жамбашынан бир жамбашына. Үшкүрдү дейт, ошондон барып кел дейт да 2 орус тең. Аларды аябай заңыраган кишилер дейт, келип жанагы колун кысып эметкенде ачуусу келип калса керек дейт, катуу кысып койсо керек дейт, кыйкырып отура калды дейт экөө тең. Ошону уктум. Ошо мен канча 85-жылы ушу Беловскийге пожаркага келип иштегенде бизде диспетчер бар эле. Орус аял ошол айтты. Ушундай Кожомкул менен күрөшүптүр, биздин эле ошо оорубас төшөктө жатат. 85 бардым мен ошо. 86-жылдарга дейм. Мен айттым, ушу Таекем айтты эле, ушундай мен уктум эле ушу Сусамырда ушу дүкөнчү ушинтип иштеген, ошо колун кармаган, колдору сынган деп. Ошо аялдан айттым, ушу диспетчерден, барып көрсөң ушу бала атаңар ошо балбанын колу кандай экен. Ошондо айтты, колдорун баары мындай кайрылып этип калган экен деп сынып. Мына Кожомкул атабыздын ушундай күчү бар экен, ушундай элге сыймыктанар ушундай балбаныбыз бар үчүн. Ошону изилдеп аткан ушу чөбөрөсүнө рахмат. Атабыз жөнүндө көп нерселер тат, көп нерсени элге жеткир. Жана бою боюнча айтып атпайсызбы? Азыр эме талаш маселе көп да. 2 метр дегени бар, 2,36 дегени бар. Жана биздин үйдө конок болгон турбайсызбы? Мен чоң ата, чоң апамдын үйүндө. Алар кандай сөз куруп калды эле? 83-жылы ушундуктум, ошондо Муктар агайыбыз ошол жерде болчу, апабызды да көргөм. Ошо жазуучулар келген, ошондо 2,36 деп тактап айтышкан. Бою 2,36 деп.
Анан жана 2 метрден баары эле жүрбөй, 2 метр киши атты колтуктай албайт да. Мында ойлонуш керек да. Анан өзүбүздө жана сүрөткө түшкөндө күрөшкө чүп ажмукандар эметкен жана чалдарды карасаң белинен турат. Сакалчан. Анан үстүңкүсү канча метр болуп атат. Андан жана орустун эмеле аскери менен чүптүр пилоткасы менен. Мен да кызыгып айттым, Кожомкул атабыздын бою тигилердей эле турбайбы. Ошондо апабыз айтты, Кожомкул атаңды көрсөң астында деп. Ошондо столдо турган экен. Тигилер мээринен ушу жерден келип турат. Алар туруп турат. Ошонун сүрөтүн көргөм. Дагы сизге атаңардын колунан түнөп, анан чоң портрети бар экен кишидей. Ошонун астына төшөк салып берип ошол жерге жаткан бир комнатага жалгыз. Залга. Ошол. Чаргынбайдын күмбөзүнө да барган. Ага да баргам, 2 колунан туруп мындай эметкенин көргөнбүз. Анын астында ташты көрдүк, кармап көргөнбүз, бирок көтөрмөй каякта. Ошол. Ошондой атабыз бар экен деп сыймыктанабыз. Эми элибизден дагы ошондой балбандар чыксын эми тукумдардан. Буюрса. Рахмат чоң.